Калкты, анын ичинде социалдык жана башка объекттерди үзгүлтүксүз электр энергиясы жана жылуулук менен камсыз кылуу өкмөттүн артыкчылыктуу багыты. Бул тууралуу Кубатбек Боронов Бишкек жылуулук электр борборунун күз-кыш мезгилине даярдыгы менен таанышуу маалында билдирди. Улуттук энерго холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун маалыматы боюнча күз-кыш мезгилинен өтүү үчүн Бишкек шаарынын жебине 1 миллион 110 миң тонна көмүр керек. Анын 760 миң тоннасы жергиликтүү өндүрүштөн, 350 миңи импорт. Кара кече көмүрүн ташып келүү иштери план боюнча жүрүүдө. Импорт отуну боюнча тендер жүрүүдө. Өкмөт башчы импорт көмүрүн ташып келүү иштери боюнча тармактык мамлекеттик органдардын ишин сынга алды. Импорт боюнча март-апрель айларында эле тендерлерди өткөрүү, келишимдерди түзүү иштери башталыш керек болчу. Биз ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдарга даяр туруп, аларды ыкчам чечүүбүз керек. Бишкек шаарынын тургундарын күз-кыш мезгилинде жылуулук менен камсыз кылууда энергетикалык объектилердин жетекчилери жоопту, деп Кубатбек Боронов тийиштүү жетекчилерге катуу эскертти. Премьер-министр Бишкек жебинин көмүр кампасы, диспетчердик пункт жана жүргүзүлүп жаткан пландуу оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Белгилүү болгондой, от казандарды жана турбогенераторлорду оңдоо белгиленген мөөнөтүндө аткарылып жатат. Оңдоо жумуштарынын мөөнөттөрүнө эле эмес, иштин сапатына дагы өзгөчө көңүл буруу керек. Кыш мезгилинде энергетикалык тутумга көп күч келерин эске алып, андан туруктуу өтүүнү камсыз кылуу үчүн белгиленген иштер дыкаат жүзөгө ашырылууга тийиш, деди өкмөт башчы. Премьер-министр алдыдагы жылуулук сезонуна сапаттуу даярдык көрүү жана өндүрүштүк объектилерди энергетика жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоого тийиштүү бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Ага кошумча Кубатбек Боронов мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесиндеги Ак жол автожол көзөмөлдөө өткөрмө жайына барып, аны реконструкциялоо ишинин жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү жайына курулуп жаткан имаратты жана реконструкцияланып жаткан инфраструктурасын көрүп чыкты. Көзөмөлдөө өткөрмө жайын реконструкциялоодо комплекстин курулушу, инфраструктурасы модернизациялоо, заманбап техника жана жабдуулар менен камсыздоо каралган. Бул өз кезегинде Ак жол автожолдун жөндөмдүүлүгүн кеңейтип, көзөмөлдөө өткөрмө жайы аркылуу жарандардын өтүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзүүнү камсыздайт, деди Кубатбек Боронов. Ошондой эле премьер-министр Кыргызстанды Евразиялык экономикалык бирлигине интеграциялоо алкагында мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесиндеги көзөмөлдөө өткөрмө жайларды модернизациялоо жана реконструкциялоо, экспортко чыгуучу ата мекендик ишканаларды колдоо жана аларга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталганын белгиледи. Мамлекеттин имиджи көзөмөлдөө өткөрмө жайларынын сырткы көрүнүшүнө көз каранды. Анткени өлкөгө келип жаткан туристтердин Кыргызстан тууралуу таасирлери ушул чек арадагы өткөрмө жайларынан калыптанат. Ошондуктан реконструкциялоодо тышкы көрүнүшүнө дагы көңүл буруу керек. Ошол эле учурда модернизациялоо иштери сапаттуу жүргүзүлүүгө тийиш, деди өкмөт башчы. Ак жол автожол көзөмөлдөө өткөрмө жайы модернизациялоо иши 2020 жылдын март айында башталган. Жаңылоо иштерин 2020 жылдын декабрь айында аяктоо пландалды. Модернизациялоо иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Буга чейин Ак жол автожол көзөмөлдөө өткөрмө жайынын өткөрүү жөндөмдүүлүгү 10 миң 11 миң адамга жана 800 миң унаа каражаттарына чейин болчу. Модернизациялоо аяктаганда өткөрүү жөндөмдүүлүгү 2 эсе көбөйөт.